Ош Нуро мейманканасы совет доорунда курулган. Мурдагы аталышы Интурист. Аны 2000-жылдары экс-депутат Нургазы Айдаров приватташтырып алган. 2024-жылы августта Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Айдаровка кылмыштуу кирешелерди адалдоого байланыштуу иш козгоп, издөө жарыялаган. Мейманкана мамлекетке өтүп, баасы 18 миллион долларга бааланган. 10 сентябрда Ошто мэри Жеңишбек Токторбаев Ош Нуро жеке тарапка 13 миллион долларга сатылганын айтты. Бул улутташтырып жаткандагы суммадан 5 миллион долларга арзан. Фугинин балансында өчүн Фуги кайтып инвесторго сатыптыр. 13 миллион доллар берекети ушундай өлчөмдө сатылыптыр да. Клоп Ош Нуро мейманканасы сатылары жөнүндө аукционду ачык булактардан таба алган жок. Кандай жол менен сатылганы белгисиз. Бирок негиздөөчүлөр тууралуу документтерде 2025-жылы 3 сентябрда Ош Нуро ЖЧКсы кайра каттоодон өткөнү белгилүү болду. Жаңы кожоюндары Кыдыралиев Телман Нурманович, Ибраимова Асель Турдубековна жана Кыдыралиева Гүлзат Кенжебаевна. Булардын аты мурдада чуулгандуу иштер менен байланышкан. Телман Кыдыралиев башкы прокуратуранын өзгөчө маанидеги иштер боюнча мурдагы улук тергөөчүсү Манас Кыдыралиевдин агасы жана бизнес өнөктөшү. Манас Кыдыралиев 2012-жылы Бишкекте мас абалында жасалма номер тагылган унааны башкарып жүргөн жеринен колго түшүп, коомго таанылган. Бирок белгисиз таасирдүү адамдар телефон чалгандан кийин бошотулган. 2010-жылы болсо Манас Кыдыралиев Максим Бакиевдин банктардагы махинациялары боюнча кылмыш ишин иликтеген. Ошондо ЖМКлар ал алып барган кылмыш иштеринин бирөө да сотко жетпей калганын жазышкан. Оштун борборундагы мейманкананын жаңы кожоюну Телман Кыдыралиев иниси менен бирге Алтын Капитал микрокредиттик компаниясынын айланасындагы чууда дагы аты чыккан. Кыдыралиевдер тууралуу толук маалыматты биздин баракчалардан окусаңыз болот.